43 миңден ашуун калк жашаган базар кургон айыл аймагында бир топ жылдан бери тазалык мекемеси иштеп келет. Бирок алардын техникаларынын эскилиги жана таштанды ташыганга ыңгайлаштырылмагандыгы бир топ кыйынчылык жаратып келген. Эмалар таштанды ташуучу заманбап үлгүдөгү 2 унаа алуу болушту. Ага облустук өнүктүрүү фонду тарабынан 4,5 миллион сом бөлүнгөн. Тазалык ишканасынын 5 техникасы бар эле, бирок эскилиги жетип, айрыкча мына 18-19 жылдарда тазалыкты толук камсыз кылганга мүмкүнчүлүк болбой калды эле. Эки жаңы таштанды ташуучу машина быйыл мына 19 жылда берилди. Ошо таштанды таштагычы машиналар келгенден кийин уже жылыш болуп калды да сразу элечи. Таштанды ташыган унаалардын биринин ачкычы Ахматали Маматовго тапшырылды. Эми ал күн сайын 3-4 ирет айылдын ичинен таштандыларды полигонго чыгарып, мурдага салыштырмалуу иштин эффективдүүлүгү артканын белгиледи. Бардыгы ушул жумушка ылайыкташып чыгарылганда механикасы өтө мындай качественно иштетилген булар. Өзүнүн контейнери бар, 5 килограммга чейин жүк көтөрөт, аңтарат, түшүрөт, пресстейт, ал свалкага жеткен аңтарат. Муну өтө мындай немесин жакшы иштеген да, механикасын. Анан атак күнүгө ушу көчөнү тазалап 4 рейс, 5 рейстен жүк чыгарабыз. Ал эми ушул эле райондун Сейдугум айыл аймагына дарыя жээктерин бекемдөөгө деп жүктөгүч техника тапшырылды. Ага облустук өнүктүрүү фонду тарабынан 8,7 миллион сом бөлүнгөн. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев ар бир аймактын муктаждыгына жараша техникалар алып берилип жатканын айтат. Сейдугумда абдан көп ушундай өзгөчө кырдаалдар көп катталат. Себеби 2 жыл мурун, 1 жыл мурун айылга чейин кирип кеткен учурлар болгон. Мына ошого биз атайын ушу муктаждыгын эске алып, жаңы баягы колдонбогон заманбап экскаваторду алып берип, мына бүгүн тапшырып жатабыз. Буга чейин Жалал Абад облустук өнүктүрүү фонду тарабынан Шартыкатал Тогуз-Тороо районуна бир комбайн тапшырылып, Курманбек Кылымдар мурасы деп аталган арка реконструкциядан өткөн болчу. Белгилей кетсек, облустук фондко жазылган долбоорлордон 19-у жактырылып, аларды каржылоого 136 миллион сом каралган. Кабылбек Көчкөнбаев, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.